Амансызбы көрөрман, бүгүн биздин студиябызда конокто жеке ишкер Фрунзе гипермаркеттер түйүнүнүн негиздөөчүсү Болот Мамбет Жээнбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студиябызга кош келипсиз. Алгачкы сурообуз ушул сиздин ушул гипермаркеттер түйүнүн кантип негиздегенсиз, кайсы жылы негиздегенсиз, ушул тууралуу айтып берсеңиз. 2011-жылы 1-апрелде мен Лев Толстой көчөсүндө биринчи магазинди ачканмын өзүчү. Ошо. Анан атын Фрунзе коюп, ошол. Анан кийин ачканда эле магазинибиз жакшы иштеп кетти. Соода аянты 3200 квадрат эле. Ошо бул дүкөндү мен эч толтура албай койдум да. 60-70% толтурдум, анан калган жагы күчүм жетпей койду. Тез сатылып кете берип Анан жок, ачкандачы. Ошол анан кийин бир айдын ичинде эле толуп кетти. Уже толуп, уже поставщиктер, ишканалар уже очередке туруп калды, товар киргизебиз депчи. Ошол анан кийин бул дүкөн абдан жакшы дүкөн болду. Себеби мына жаңы жылдын алдында бул дүкөнгө биз эшикти жаап киргизбейт элек элдерчи. Себеби эл уже батпай калды да ичинечи. Ошон үчүн анан элдерден кезек менен киргизчү. Кезек менен бир киши чыкса бир киши киргизип, себеби соода ушунчалык катуу болуп, үлгүрбөй калганбыз. Товар ташыганга да жеткире албай калганбыз бизчи. Ушу алгачкы дүкөнүбүз ушул. Кайсы жылы? Бул 2011-жылы. 1-апрелде ачканбыз. Эми ага чейин мен дагы 5 жыл башка дүкөндөрдү ачып жүргөнмүн. Өзү менин биринчи дүкөнүбүз бул Аламеди микрорайонунда Дарья деген магазин бар эле. Ошону арендага алып иштетип, анан ошодон уланып, тажрыйба алып, анан ошо менен уланып кетти. Ошол. Канча түйүнүн ачтыңыз анан? Анан кийин 2016-жылга чейин биз 7 дүкөн ачтык. 7 дүкөн ачып, ошо жакшы иштедик. Анан ачсак эле киши кирет да, жакшы кирип берди бизгечи. Анан ошо 2016-жылы апрель айда анан мен мына Горький Алматинскийде Фрунзени ачып, ошол жерде офис. Фрунзенин дагы бир филиалын ачтыңызбы? Дагы бир филиалын ачып, анан отурсам, анан секретарь кыз айтып калды, эшикте сизди Бабанов чакырып атат деп. Эшикке чыксам, военный форма, охотничий формачан телохранитель менен туруптур. Анан экөөбүз тааныштык. Анан ошол жерден эле тиги киши предложение жасады. Чогуу иштебейлиби депчи. Себеби менин тажрыйбам бар деди. 100 заправканы ошо 100 заправканы Газпромго саттым, абдан удачно саттым. Анан Фрунзе магазиндеринин санында 100-150ге жеткирип сатып берем деп айтты да. Анан менин акчам бар, ошол акчаны мен киргизем, чогуу иштейли депчи. Анан тиги Бабановдун предложениясы мага аябай жакты. Анан ошо менен 4-5 жыл ал киши менен жолугуп, анан кандай иштейбиз, анан ошо боюнча сүйлөшүп, кол алышып, анан ишти баштадык жаңыдан кайра. Анда алгачкы кандай сунуш менен келген? Сиз дароо эле макул болдуңузбу? Кандай негизде иштеп баштадыңыздар? Түшкөн кирешени кандай бөлүшөбүз деп сүйлөштүңүздөр? Эми ушу Горький Алматинскийде Фрунзени ачканда бул киши айтты, мага ушу дүкөн абдан жакты деди. Бардыгы жакты деди. Ошон үчүн мен деди ушу ишканага акча бергенге даярмын деди. Анан эми ойлоп көрсөңөр, менин алдыма Бабанов келип атса, акча берип атса, экс-премьер-министр болсо, экс-депутат болсо, жогорку кеңештен миллиардер болсо, анан келип отурса, мен де өзүнчө сүйүндүм да, кубандым да. Мен ишканам ушундай даражага чыгып калдыбы депчи. Анан буну да өнүктүрөлү деп, анан ошол анын предложениясы абдан жакты мага. Мен өзүмчө түнү менен уктай албай сүйүнүп, ошо менен анан ишти чогуу баштадык. Анан Бабанов Өмүрбек айтты, бул Фрунзе ишканасын жабайлы деди.
жаап жаңадан баштайлы dedi. Ушул эки ишкана ачалы dedi алчы. Биринчи ишкананын аты ЗАО партнер Кейжи деп. Бул Фрунзени эле биз бул жака көчүрдүк да. Фрунзени партнер Кейжи партнер Кейжиге көчүрдүк. Толук көчүрдүк. Мурда сиздики эмне деп аталат эле компанияңыз? Мен ошо гипермаркет Фрунзе деп. Ошону толук бул жака көчүрдүк, ошол түрүшүндө товар менен. Андан сырткары экинчи ишкана ачтык, бизнес стандарт деп. Ошо бизнес стандарт деп экинчи ишкана, ошол ал ишкана эме боло турган болду. Биз өзүбүз участканы сатып алабыз, өзүбүз Фрунзе дүкөндөрүн курабыз. Анан кайра эле ошо дүкөндү партнер Кейжи деген ишканабызга арендага беребиз. Анан ошентип 50% учредитель мен болдум, 50% Бабанов өзүнүн туугандарына оформит этти. Анан ошентип жаңы эки компанияга эки компания, анан ошо жаңы жумушту баштадык. Ошол 2016 жылы август айында анан жаңыдан баштадык. Канча филиалын ачтыңыздар анан 2016-дан? Ошо Бабанов менен биригип атканыбызда 7 дүкөнүбүз бар эле. Анан Бабанов менен 6 жыл чогуу иштедик, жакшы иштедик. Анан 47ге жеткирдик магазин санынчы. Анын ичинен 6 дүкөн биздики, 41 дүкөн арендада. Арендада. Ошол анан кийин Ушул жерден 6 башталды. Бул дүкөндөрдүн баары Кыргызстан боюнча ачтыңыздар. Кыргызстан боюнча ачтык, ооба. Үлүшүңүздөр канча? 50-ге 50. Анан киреше кандай түшүп атты ошол учурда? Жок, бул жерде биз кирешени бөлгөн жокпуз. Себеби биздин максат ошо магазиндердин санын көбөйтүш керек болгон да. Ошон үчүн киреше акча албай турган болгонбуз да. Тапкан пайдабызды кайрадан дагы дүкөндөргө чаптай турган болгонбуз. Анан 20-жылы Бабанов Өмүрбек эмнегедир айныды да. Мен буну азыр түшүнүп атам. Себеби бул киши жини келип эле, урушуп эле, Фрунзе деген болбогон ишкана экен, майда чүйдө жумушу көп экен бунун, оор экен жумушу абдан. Анан 2,5 миң киши бизде иштейт эле да Фрунзе дүкөндө. Поток аябай чоң экен депчи. Себеби баягы студенттер окуу жайын бүткөндө бир 200-300 студент Москвага жумушка кетип калат. Анан кайра сентябрда келишет аларчы. Ушундай отток бар да кадр. Анан ошентип эле урушуп эле калды. Анан менин бир тууган иним Аматов Бакыт деген ошол аны Фрунзеге генеральный директор дайындаганбыз мына дүкөндөргө. Аны болсо 2 күндүн биринде эле урушат. Ошо менен барып анан кийин бир күнү мени иним экөөбүздү чакырды офисине. Анан барсак айтып калды. Мен Фрунзени көргөм жок деп калды. Ошончолук көргөм жок. Мен ушул акчамы Фрунзеге вложить эткиче башкага вложить этсем, бир мынанча акча пайда көрөт элем деди. Ошон үчүн менин долямды сатып бергиле деди. Анан биз сүйүнүп кеттик. Сүйүнүп кеткенден кийин анан айтты, өзүңүз сатпайсызбы десем, мен аттуу баштуу кишимин, мага уят деди. Эл эмне деп ойлоп калат деди. Бабанов сатып аттыр десе дагы ар кандай сөздөр чыгат. Силер сатып бергиле деди. Анан ошондо айтты, договор намерение түзүп коелу депчи. Анан макул деген договор намерение болгондон кийин эми андай юридикалык эле күчү жок деп биз юристтер чакырган жокпуз. Анан тиги киши бир 2 күндөн кийин дагы чакырды, келгиле деп. Барсак ошо договор намерение даярдап койдук. Ал эмне жөнүндө эле?
Ал договор намерения деген ал Бабановдун 50% долясын сатыш боюнча. Биз сатып беришибиз керек. Ошо. Анын 50%. шарты мынандайга токтодук да. 21-жылы 1-январдан 31-декабрга чейин биз Бабановдун 50% акциясын $15 миллион сатып беришибиз керек. Анан кийин $13,5 миллион түшүп берди. Ушуга сатып бергиле деп. Ушуну биз сүйлөшүп атканда Фрунзе ишканасынын иши уже аябай мындай өнүгүп келатты элек да. Шунчалык өсүп келатты элекпиз. Биз баягы асфальт жолго чыгып алды элек ужечи. Бизге эч ким уже эч ким жетише албайт эле. Анан баягы Бабанов ушунчалык кысым көрсөттү. Ошодон кийин Фрунзе ишканасы токтомок турбай кайра биз уже артка кете баштадык. Себеби бул магазиндерди жаптыра баштады, тоскоолдук кыла баштады. Анан кийин ошо менен биз сүйүнүп кеттик да. Бабанов кетет экен, биз өзүбүзчө болобуз. Өзүбүзчө болобуз депчи, биз инвесторлорду издеп, уже мына Бишкекте эме бар, бир немецкий бир компаниянын филиалы бар. Аудиторский проверка жасаганчы, биз ошону текшертип, абдан чоң акча төлөдүк биз. Текшертип, анан ошону анан Европа, Америка мамлекеттерине анан жөнөттүк, сатылып атат. 15 инвестор чыкты. Ошо инвестор. Эми бир нерсени ушул жерден кырчып айтып кетейин. Дүйнөдө эмне көп инвестор көп экен. Ошо. Биз ошодон мен билдим да. Анан аларда өздөрүнүн бир эмеси бар экен да, мындай. Булар ишкананы биринчи изилдейт экен, разведка жасатат экен. Ошо анан келип эле силерде Бабановдун катышуусу бар экен деп эле бардыгы айнып кетти да. Эмнеге? Эми инвесторлордо Бабанов боюнча эме бар экен да өздөрүндөчү. Баягыдай бизге айтпады, мен билишимче буларда бир маалымат бар экен. Укканда эле качып кетти. Мына Өзбекстандан келди, Ташкенттен. Биздин дүкөндөр абдан жакты. Жагып, анан кийин ушу Бабановду укканда эле кетти, койду. Ана Алматыдан 5 специалист келди. Magnum деген гипермаркет бар анданчы. Казактар келди. Келип көрүп, Бабановду укканда эле койду. Болду, иштешпейбиз деди. Биз аны билбеппиз деп айтчы. Ошол анан кийин 2 күндөн кийин келип жолуктук. Жолуксак договор намерениени, мына договор намерения деп жазып коюптур. Анан мен бир сыйра карап чыктым, анда карап чыксам ошол. Анан тиги Бабановдун жээни бар, бир тууган эжесинин баласы Мырзабеков Жанибек деген. Ошол анан кагаздарды алып, ушинтип аткан, алып. Анан подписке алып келди, анан мен мына ручканы алып туруп экинчи эмесине. Мына жерге мына колду мен койдум өзүм. Мен бул жакты окуган жокмун да, мен эми ишенип элечи. Бабановду мен атамы сыйлагандай сыйлайт элем. Мен Бабанов менен учредитель болгонума сыймыктанат элем менчи. Ушунчалык ушундай чоң даражадагы киши, элди башкарган киши депчи. Ошо. Бунун алдамчы экенин, аферист экенин мен билген эмесмин. Бирок мага айтышкан. Тең туштагы жогорку кеңештин депутаттары, чоң кызматта иштеген кишилер айткан, ай, алдап кетпесин бул киши депчи эскертишкен. Ошо анан мен ушундай кол коюпмун мына ал кагазга. Эми мынакей көрсөтүп коеюн. Мынакей. Анан мен экинчи экземплярдан кол койгондон кийин биринчи барагын булар алып туруп, анан мына протоколду тиркешиптир. Бабанов. Анан нотариуска оформить этти. Ошо менен мынакей. Мына ал жалган протокол, жалган бунун бардыгы эч ушу мына жерге мен кол койдумбу. Ушунун негизинде баягы бизнес стандарт деген ишкананын 50% акциясы, баасы $10 миллион акча бар, ичинде недвижимосттер бар. Ошол Бабановго бекер өтүп кетиптир.
Мен аны билбейм. Ошол. Ана. Бул бизнес стандарт ишканасы менен 50% өтсө, Фрунзенин бүт баары өтүп Жок, кетти. жок, ол экинчи ишканачы Ha, баягы. Ошол. экинчи ишкана. Эми ошонун негизинде эмнелер өтүп кетти мынаки. Мына 16 чоң дүкөн, Оштогу Фрунзе, Жалал Абаддагы Фрунзе, мына Новопавловкадагы, Лебединовка, Ак Өргөдөгү, мына 12 микрорайонда 2,5 гектар зеленый книгабыз бар. Кантта 2 гектар складыбыз бар. Мына Фучкада 40 сотка жерибиз бар. Мына Мурманский көчөдө складыбыз бар чоң. Ушунун бардыгы 50% мага таандык эле. Мага айтпай өзүнө оформить этип алыптыр бул кишичи. Бул ошо дүкөндүн өзүн жери менен кошуппу? Дүкөн, жер. Азыр биздин жаныбыздагы Гагарин Алкулов көчөсүнүн жанындагы гипермаркет, бирок азыр Азия деп аталып калган. Ушул тууралуу айтсаңыз, бул качан Азия болуп өзгөрдү? Сиздердин чуңуңуздарга байланыштуубу бул? 2015-жылы бул жерде 4 үйдү мен сатып алгам өзүмчү. Сатып алып, анан бул жерге дүкөн салсам деп ниетим бар эле. Анан бабаныкын чогуу иш баштагандан кийин анан ушу дүкөндү салдык. Буну бабаны экөөбүз салдык, экөөбүздүн акчабызга салынды. Эми тилекке каршы мага айтпай ушунун бардыгы бабамга өтүп кетти. 6 жылдын ичинде 6 жылдын ишкана ошо бизнес стандарт деген ишкананын счетуна аренда, баягы биздин Фрунзе деп атпайбыз, биринчи ишкана дүкөн. Ошол жерден $8 миллион аренда акча түшкөн. Ошонун да бардыгын алып алыптыр. Бардыгын алып, ошол. Анан мага айтпайт. Мен буну 2 жылдан кийин билип атам. Буга сиз 2020-жылы кол койгонсузбу? 20-жылы 23 декабрда кол койгом мен. Ошого. Анан качан билип атасыз бул жөнүндө? Буну мен ноябрь 2022-жылы. Мен келдим да, мен Бабановго келип, ай, бул ишканада менин акчам бар, менин долям бар. Бербейсиңби? Болду, эми жетишет десем, анан ошол жерден анан байкап калдым да. Чото эме болуп калды. Бабановдун кишилери келип, офисте бошотуңуз, сизди чыгып кетиңиз деп атат dedi. Ошо менен мени чыгарып койду. Анан кийин мен билбейм эмне болуп кеткенинчи. Анан мен Ген прокуратурага арыз менен кайрылдым анан. Эме болду анан кийин. Баягы биз Бабановдун 50% долясын сатып беребиз дегенден кийин май айда ГКМБ тарабынан Бабановду камакка алынды. Анан камактан чыккандан кийин биз анан иним экөөбүз бардык. Барып ага айттык. Сизди камап койду. Баягы инвесторлор бүт барып качып кетти. Бирөө да калбады деди. Ошондуктан биздин баягы договор намерениебиз утрачивает свою силу деп. Деп анан мен кат бердим, ага официально кайрылдым. Ошол договорду жокко чыгарган. Анан мен катымды алып туруп ыргытып ийди. Анан экөөбүз ошондо биринчи жолу жакалашып, мушташып кете жаздадык. Ошол. Анан 23-жылдын февраль айында мен Ген прокуратурага кайрылдым арыз менен. Бирок следовательге мен айттым, мага кагаздарды алып берчи дедим. Мен дедим, эмне болуп атканын билбейм десем, анан ошол. Сиз кандайча, сиздин колуңузга кантип кагаздар жок, сизди офистен, кеңсеңизден жөн эле чыгарып салып, эч нерсеси жок калдыңызбы? Жок. Сизди жана эми баягы договор намерение кол койбодумбу? Ошодон кийин анан Бабанов айтып калды, пускай это наши юристы приведут бумаги в порядок, через 2 дня заберете деди. Анан 2 күндөн кийин келсек, Бабанов бир жака кетип калыптыр. Ошо менен ала албай койдук да. Эми азыр ойлоп көрсөм, бул Бабановдун тактикасы мынандай экен да. Ушундай жалган жол менен эйлик кылып алып, анан 3 жыл качып жүрүш керек экен да. Мына азыр деле 1,5 жыл болду мен кубалап жүрөм мен Бабанов менен жолуксамбы депчи. Себеби мен эч нерсени саткан эмесмин да, берген эмесмин да менчи. Мен барып сурайын деп атам. Өмүрбек, бул кандай, мен сага сатпасам, же биз баалашпасак, бул
ал ишканада менин канча эмгегим бар менин. Канча мына бир эле нерсени айтайын. Мына Ошто 1 гектар жерди биз сатып алдык. Мен 2 жыл издедим анычы ал жерди. Ошто жер калбаптыр. 5 сотка, 10 сотка, 15 сотка. Анан бир жерди таап сүйлөшүп, анан ошо жерди сатып алып, ошол жерге дүкөн курдук. Ошондо сиздин болгон бүткөн дүкөндөрүңүздүн баары өтүп кеттиби? Бардык өтүп кетти. Сизде азыр Фрунзенин бир дагы дүкөнү калган жокпу? Жок, менде азыр дүкөндөр бар. Мен ол бабаны экөөбүз бирге курган дүкөндөрүбүз өтүп кетти. Бирге. Эми Ага чейин кургандарыңыз бар? ага чейин кургандарым бар. Анан эми мынандай да. Ошо менен бул өтүп кетти. Анан Ген прокуратурадан барып кагаздарды алдым. Анан Бишкекский управление юстиции дейт. Анан ошол жерге мен арыз менен кайрылып, анан баягы документтердин баардыгын алдым да. Ошондо алып, анан мага түшүнүктүү болду. Себеби бул жерде Бабановдун баягы тактикасы мындай экен да. 3 жылга чейин бул киши качып жүрүш керек экен, көрүнбөчү. 3 жылдан кийин анан истек срок исковой давности деп туруп, анан соттор уже арызды албайт экен. Ошол. А мен жакшы 2 жылдын ичинде уже билип калып, уже сот менен сотко кайрылдым. Азыр сот карап атат. Ушул боюнча 1 май райондук сот мен тарап чечим чыгарып берди. Сиз тарап чечим чыгарганда кандай? 50% акциясын кайтарып берүү жөнүндө мага. Анан жакында мына Бишкек шаардык соту болду. Бишкек шаардык соту Бабанов тарап чечип берди. Ошо Бабановдун менин урдап алган 50% акциямы, менин акчаларым бардыгын урдап алганын туура деп чечим чыгарып берди. Эми азыр мына жогорку кеңешке азыр кат жазып атабыз. Эми ошо жогорку кеңеште эми точка коюлат да бул нерсе. Жогорку соткобу? Жогорку сотко. Жогорку сотко. Ошондо сотто, ошо райондук сотто, шаардык сотто Бабановдун адвокаттары эмне деп айтты? Кантип бул немени алып алдык деп айтып атышат? Кайсы документтерди көрсөтүп атат? Ушул документтерди бул алар эми айтып атат, өзү добровольно коюп берген депчи. Добровольно коюп берген дейт. Анан мына Бишкек шаардык сотунун судьялары суроо берди аларга, добровольно коюп берсе, эмне үчүн акчасын берген эмессиңер депчи. Десе, ага булар жооп таппай атышат. Ошондо сиздин 50% акция дегенде түшүнүктүү болушун айтып берсеңиз, канча миллион сомдук каражатыңыз, мүлкүңүз өтүп кетти? Мен эми азыр буну ошо бүгүнкү күнгө эсептесемчи, ошол магазиндер, ошол жердеги акчалар бардыгын мен санасам $10 миллион турат да. Ошол. Эми эң эмеси, эң кандай десем, ошо эме болуп атат да. Менин бир тууган энем Фрунзе гипермаркетинин ген директору Бабанов өзүнүн юристи атынан арыз жаздыртып, менин энемди каматтырып койду. СИЗОдо отурат. 1,5 ай болду. Эмне деп арыз жазып? Эмне деп ошо присвоил депчи. Ал боюнча да мен тереңирээк башка жолу айтып берем. Эми ошо компаниядагы акчаларды урдап кеткен деппи? Ошо урдап кеткен деп, акча чыгарып кеткен деп. Ошол азыр СИЗОдо отурат. Анан Бабановга мен 2 жолу кайрылдым. Мындай, давай дедим, ошо өзүчүнү сырткары чыгарбайлы дедим. Өз ара десем, ал киши болбой, наоборот, мага ультиматум жөнөтүптүр. Соттон арызыңызды алыңыз, энеңизди 1 саатта чыгарып берем депчи. Ушундай ультиматум коюп атат. Могу компания боюнча арызыңызды алыңыз, сиз жагы 50%дык үлүшүңүздөн баш тартыңыз. Эми алдын ошодон баш тартыңыз деп атат, мен энеңе чыгарып берем деп атат. Антип Бабанов өзү айттыбы же? Жок, мага жөнөткөн кишиси, ал кишини мен жакшы тааныйм да. Ал таластык жигит болот, экөөбүздүн мамилебиз жакшы. Мен ошо кишиге кайрылдым эле, тиги байкеңе айтпайсыңбы Өмүрбекке жолугалы депчи.
чечели мына маселени десем, ошо мага ушу жооп катары ошону жөнөтүптүр. Арызды алсын, анан инисин чыгарып берем депчи. Ошо. Эми мынандай айтып болуп атат да, 10 миллион долларлык бүлттү иниме алмаштырам деп атат булчу. Ошо. Эмне деп жооп бердиңиз? Иниңиз менен сүйлөштүңүзбү? Мен жооп берген жокмун. Мен жооп берген жокмун андай кылып. Ошол. Эми менин жообум ушул да, азыр интервью берип атпайм да, ушул. Эми бул биринчиси бүттү. Кантип мен 50% акциямы алдырып жибергенмичи. Эми экинчиси бул. Эми Бабанов мени 3 жолу алдап кетти да. Менин оюм боюнча Бабановдун бир эмеси бар, бир касиети бар да, мындай адамды гипноз кылып кое турган. Ушу мен деле канча келишимдерге кол койдум. Жакшы эле окуп, жакшы эле эме кылчу элем, анан ушу Бабановго кандай алданып калдым билбейм да ошону. Кол койгонумчу. Эми мына экинчисин өтөлү. Экинчи жолу алдагам. Бизнес стандарт деген ишкана ачканыбызда мен эми ошол ишканага биз акча түшүрүшүбүз керек дейм ишкана иштеш үчүн. 2016 октябрь айда, анан март 2017 жылы мен 3 миллион 300 миң доллар акча которуп атам. Кредитке, карызга берип атам менчи. Карызга. Эми бул жерде суроо болот да, бул акчаны каяктан алды деп. Бул акчаны Бабанов ошо бизнес стандартка которуп атат. Мен ага чейин менин 5 объектим бар эле, складдар бар эле, магазиндерим бар эле. Ошону 3 миллион 300 миң долларга мен саттым. Эми Бабанов суранды да, ушу ишканаларыңыз, 5 ишканаңызды 3 миллион 300гө бааладык да, анан мен ошолорду саттым. Анан мага которуп берди акчаны менин счетума. Мен анан аны кайрадан карызга в качестве кредита 5% годовых деп туруп мен котордум. Кайра бизнес стандарт деген ишканага котордум. Экөөңүздөрдүн эле компанияңыз. Анан бул киши дагы 3,5 миллион доллар, эми бул 244 миллион сом акча которду. Бул да. Анан экөөбүз акчабызды коштук дагы, анан ошого мына бул объектилерди, Оштоку, Фрунзе, Жалал Абадтагы, Новопавловка ушул баягы участокторду баардыгын ушуга сатып алып, куруп, анан Фрунзе дүкөнүбүзгө арендага бердик. Ошо 5 жылда 8 миллион доллар акча түштү да, арендаданчы. Эми 5 жылдын ичинде мага 780 миң доллар процент начисление болду мага. Ошондо эми 4 миллион акча болду да, 4 миллион доллар болду. Анан мен айттым, мен дедим, Два прораба деген гипермаркетти ачкан, строительный гипермаркетчи. Мен ошону эми чоң кредит алган элем, мен ошону жаап коеюн деп, анан бул кишиге анан айттым мен. Эми менин акчамды кайтар депчи, берем мен бул жакта карыздарымды жабайын десем, анан бул киши айтып калды, Оштоку Фрунзе магазинин мага сатпайсызбы деп. Ошо. Анан баягы канчага десем 1,5 миллионго деп экөөбүз жолукканда айтты, 1,5 миллион долларга сатыңыз деп. Анан мен баягы ушу болсо да карызымды жаап коеюнчу деп, анан экөөбүз макулдаштык. Ошо менен анан Бабанов баягы Оштоку Фрунзени магазинди мен саткандан аны нотариально эмес, жөн эле өзүбүзчө эле оформить эттик. Себеби бул баягы ишканабыздын балансасында турат да. Ошону. Ички документ катары эле кол коюп калдыңыздар. Анан Бабанов банк меге чалды, банктын кызматкерине. Алар айтты, ошо 1,5 миллион долларды котордук депчи. Анан ал болду, анан ошонун артында анан мына кат тиркелип туруптур. Мен буну чынын айтайын окубай эле мен кол койдум. Бул катты
мына Бабанов Өмүрбек менен Мырзабаев Жанибек экөө даярдаган менин атыманчы. Мен бул каттын бар экенин да билген эмесмин. Бул каттын мааниси мынандай. Эмне деп атат? Бул каттын мааниси мынандай. Бизнес стандарт ишканаңызда 4 миллион доллар акчам бар. 1,5 миллион долларын берсеңиз болот. 2,5 миллион долларды кечип жибердим депчи. Бабановдун пользасына. Ана кандай? Мен эми бир келе сонбесимде менчи. Эми ушу мына колу бутум, мына башым, акылым ушу Фрунзе гипермаркетин ачканга, мына Два прораба курулуш гипермаркетин ачканга ушуга акылым жеткенден кийин кантип эле мен Бабановго 50% акцияны анан 2,5 миллион долларын мен берип коем бул кишиге. Бир бей бечарага берсем ыраазы болосуң да. Туурабы? Анан миллиардерге берип. Мына эми үчүнчүсүн кантип алды эми? Үчүнчүсүн айтып берейин эми. Үчүнчүсү анан Бабанов менен иштеш абдан оор болуп калды бизгечи. Оор болгондон анан мен тиги партнер Кежи деген ишкананан бам-бамка өзүм кайрылдым, сатайын депчи. Сатайын деп кайрылдым, анан ошо менен Бабановго өзүм чалдым. Ушу ишкананы сатайын деп, анан экөөбүз бул жерде видео съемка бар, аны көрсөңөр болот. Как сделка жүрүп атканынчы. Шелки фучи. Им айтып отыр, с кэшем отдайте 2,5 миллиона. Туурабы? И металл. Жомуна айтыңызчы мына. Болду. 2,5 миллион плюс металл. Жок, минус металл. Болду экен, металл же стоит денег же 200 тысяч стоит. Да, 17 миллионов. 200 тысяч стоит, болду экен. 17 миллионов мы заплатили. Живых Болду денег. экен, мы же заплатим. Болду Трем экен, физическим 200 лицам. стоит. Мы же договорились. Сиз айтпасыз, кармап калчу. Металлды бермей, металл сатам мен. Сиз айтпасыз, кармап калды. Заберите металл за 10 миллионов, я отдам. За 10. За 10 заберите, я отниму, отдам. Кандай сүйлөштү? Кандай итог? Кыскасы 2,5 миллиондон 10 миллион сомду кармап калдым. Короче, кэшем, ошо менен бүттү. Эч маселе жок. Жок. Ыраазысыз. Ыраазым болду. Эркекче токойм. Отуруңуз. Эми биздин газетте видеону көрсөтүп сизге эмне болду? Айтам же, бот вообще. Өзүм деле 2 күн уктаган жокмун. Анан мен 3 миллион дедим, анан Бабаны экөөбүз сүйлөшүп 2,5 миллион долларга сүйлөштүк. Буну. Эми ал ишкананын 10% апам атында эле, 40% баламдын атында эле. Анан ошол менен Бабановдун кабинетинде биз топтолдук. Нотариус отурат. Эми бул жерде кандай алдап атат Бабановчу? Бабанов баягы доогорлор менен биз тааныштык. Анан кийин таанышкандан кийин дагы баягы экинчи барагын дагы алмаштырып коюптур да. Биз баягы таанышып бүткөндөн кийинчи, таанышкандан кийин экинчи барагын дагы алмаштырып коюптур. Анан ошо менен Бабанов анан банктын бир специалине чалды, 2,5 миллион доллар которгулады. Сиз партнер Кежини Мен саттым мен. Анан которганан бир 5-10 мүнөттөн эле баягы специалист чалып калды, котордук дедим эми. Эми менин оюмча 2,5 миллион доллар баягы биз сүйлөшкөн акчаны которду депчи. Которулду. Анан кийин биз баягы мына доогорлорго кол койдук, апам кол коюп берди, балам коюп берди, ошо менен ал өттү, бүттү. Анан апама 200 доллар берди. Апа бир бата берип коюңуз деп. Анан апам бата берди. Анан балдарыңыз акчаны алдыбы дедим. Эми баягы 2,5 миллионду которду да, апам укту да. Алды деди. Эми ошол апам бата бергенди барып жогорку кеңештин депутаттарына, министрлерге барып көрсөтүптүр. Мынакей депчи. Фрунзе боюнча мына апасы бата берип атат, мен эме депчи. Мындай толук эсептештим депчи. Бактылуу боло бер, ишиң алга жыра берсин, дагы көбөйө берсин. Дагы 40-50 бир жагы чүйрөгөн жигиттерден боло бер. Эми бул жерде 2,5 миллион доллар боюнча кандай болду эми?
Биз баягы сделка бүткөндөн кийин анан банктын биринчи этажына түштүк. Акчаны алайлы деп. Анан барсак эле 2,5 миллион эмес, 1 миллион 400 которуптур да. 1 миллион 100 жок. Анан мен сурадым, бул кандай дедим. Бул 2,5 миллионго сүйлөшпөдүк десем, договорду окубайсыз деп калды. Анан договорду карап, экинчи барагын карасам эле, экинчи барагында анан жазылып турат. Сумма сделки 2,5 миллиона доллара, в том числе депчи. В том числе деп мен 2016 жылы 500 000 доллар которгон элем бул ишканагачы. Пополнение оборотных средств. Ошол жерге жазып коюптур, в том числе 500 000 долларов возврат кредиторского долга деп. Анан 19 жылы 600 000 доллар менин балам менен апама дивиденди чыгыптыр. Ошону которуптур. Анан 1 миллион 400. Өзүм акчама өзүмө берип туруп, кайра апаман баламан кармап калды да булчу. Анан окубайсызбы договорду деди. Мына деди. Кандайсыз деди. Договорду окуп туруп кол коет деди. Ошо менен апам өзүнүн 10% акциясын 500 000 долларга сатты эле, 280 000 которду, 220 000 бербей койду да. Ошо. Мына эми ошентип бул киши азыр качып жүрөт менен жолуккусу келбейт. Себеби эми мына жыйынтыктап айтканда эмне деп айтайын эмичи? Мына билесиңерби, 2 жыл мурун Токмокто bir 80ге чыккан чалдын 120 000 сом акчасын урдап алган Токмокто мал базарда. Ошо эми ошол ууру тиги чалдын чөнтөгүндө акчасын көрүп калып, анан артынан жүрүп 1,5 саат, 1 сааттын ичинде акчаны урдап алыптыр. Эмне деп айткым келет? Бабанов Өмүрбек деле точно ошондой ууру булчу. Бул менин чөнтөгүмөн акчаны урдаш үчүн 5 жыл жүрдү да. 5 жыл күтүп жүрдү. Меничи качан бир удобный случай болот, качан болот деп ошого барып, ошентип анан акчаны бул урдап алды. Анан жыйынтыктап айтканда эмне дейм эми? Мына эми кыргыз эли бардыгыңыздар билесиздер, Бабанов Өмүрбекти. Сулуу жигит, экс-премьер-министр, экс-депутат Жогорку Кеңеш, миллиардер, прекрасный бизнесмен болчу өзүчү. Анан ушул кишини ушундай ууру деп ким ойлойт? Менин бир да оюма келбептир да бул киши жөнүндөгүчү. Мен бул кишини таза деп жүрө берипмин да. Экинчи тараптын пикирин угуу үчүн Өмүрбек Бабановдун жеке өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок анын жээни, компаниянын де юра жетекчиси Жаныбек Мырзабаев бизди кеңсесине чакырып, эки юристи менен кошо документтерди көрсөтүп, өз чындыгын айтып беришти. Бирок расмий түрдө камерага жооп берүүдөн баш тартышкан. Алар материалды чыгарбай турууну дагы суранышты. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Муну уккандан кийин алар суроолорду кат түрүндө узаткыла деп суранышты. Анысына макул болуп, тийиштүү суроолорду жазып жөнөткөнбүз. Андан 4 күн өткөндөн кийин мындай жооп келди. Бул катта Жаныбек Мырзабаев бизди кеңсесине чакырып, болгон документтерин көрсөтүп, өзүнүн версиясын айтып бергенин тастыктаптыр. Бирок Болотмамбет Жээнбеков менен Бабановдун ортосундагы пикир келишпестик. Фрунзенин айланасындагы талаш тартыш тууралуу бир да сөз жазылган эмес. Ошол эле учурда каттын аягына аябай каттуу эскертүү менен белгилеген. Эгер биз Болотмамбет Жээнбековдун интервьюсун чыгара турган болсок, Бабановго карата айыптоо катары кабыл алып, бизди жоопкерчиликке тартуу үчүн тийиштүү органдарга кайрылаарын эскертишкен. Эми биз журналисттик милдетибизди аткардык деп ойлойбуз. Биринчи тараптын пикирин уктук. Анын пикири жөн калбашы үчүн экинчи тарапка кайрылдык. Ал эми алардын берген жообу ушундай болду.